Тең туштарың ойнап жырғайлың ей, қырғоқ еле шыққан будайдың ей, құлпын туа шамалыр ғайбың ей, құлпын ғана ушыл турмуш. Маданияты күштүү элдин мамлекети дагы эбегейсиз күштүү болот. Ал эми маданияттын өзөгүн түзүп, элге не бир керемет руханий азык тартуулаган адамдарды таланттуу жана туаса таланттуу адамдар деп айтабыз. Ошондой туаса таланттуу ырчылардын бири Өмүрканова Мыскал Дүйшү кызы 1915 жылы Жумгал районунун Баш Кууган айылында жарык дүйнөгө келген. Эй, Мыскал, дагырдап берчи. Энеси Турду 1929 жылы төрөттөн каза болот. 14 жаштагы Мыскал энесин жоктоп, жалпы элдин сай сөөгүн сыздатып, төмөндөгүдөй кошок кошот. Айлана кармап капшырдың, артыңда калган жетимди апаке эми кимге тапшырдың? Жети бир канат боз үйдө жыя бир кармап капшырдың. Жетиле элек жети жетимди апаке эми кимге тапшырдың? Ой, Кытайдан келген кыры кине, сайма бир сайсама юшар, сиңдилер турса томсоруп, кабыргам сөгүм кайышар, орустан алган онине, ойо бир сайсама юшар, ойлосом апаке жогуңду, омуртка сөгүм кайышар. Арадан 2 жыл өтүп, 1931 жылы Мыскал өзүнө тунук сезимин билдирип жүргөн Эпкин айылындагы Өмүркандын оолу Сагыналы деген комузчу жигитке баш кошуп, кайнатасынын фамилиясына катталып калат. Окуп жатып ойго түштү бир элес, най сыйлагандай чачыңдан. Эске түштү бирге жүргөн күнүдөрүм, тоо аралап най кулагыма шаң-шуң кетип угулат. Көл боюнда көңүл ачып жүргөнүм, катка жазган кабарыңды окудум. Кубанычка көп кубаныч улайлы, оку эмгеге көнөтең үйрөнсөк. Я Баймат, burada atkan kim? Бұл Өмүркандын келди го. Жылкыттой чөптүн жүрүлөрүн, Bastırçı. бар күдөрүн, эриктим жылкы кайтарып ай, эскерип келчи сүйгөнүм. Ой, жакшы, айткем. Эриктим жылкы кайтарып ай, эскерип Сагыналы менен Мыскал айылдаштары менен бирге 1936 жылга чейин колхоздун жумушуна чыгып, чөп чаап, орок орушуп,
суусу каршы эмгектенишет. Soçungay, Jaşkarı bas bol soçungay, Jaratkanın çin bolson, ey, Odegi jay jayınan, ey, Goy soçungay, Jibey kongbos bol soçungay, Jigit ölbös bol soçungay, Jigit menen kız ölsön, ey, Odegi dörgele gömbesi bol soçungay, Bali hocake. Oy ünemes bikeniye hocake. Айланайым қызым өмірлі бол. Айланайым ысқал сағыралы. Сілер айры кетметкенеді чыстағыла. Колхоздың жұмысы терістіре бүтөт. Таланттыңарды елге ырдап, маданиятты көтергілі. Фрунзеге барып. Абе hocake. Қызықсызға, колхозға кіші жетішпей атса, қайықтағы бір Фрунза деп. Тоқтот. Тұрғыр десе. Жақында Фрунзеде залқарлар қатышқан қарау сынақ болады екен, ошаяққа барып қатысып келгіле. Ертеңнен албай жолға шыққыла. Мысқалжан, сен комуз үйрөнүшүң керек. Такайлы мен сенин жанында жүрө өрмөк белем. Ал эмне деген биз экөөбүз ар дайым бирге болобуз. Фрунзеге да чогуу барабыз. Кудай буйруса чогуу барабыз. Бирок ар дайым мен сенин жанында жүрө албайм да. Кээде мен жок болуп калам. Ошол кезде комузумду шартталатып элгирдап берип турсаң кандай жакшы. Бүгүнкү кожакем кандай айтты? Аябай чоң басым берди го. Кет жетип көрсөң. Sen мындай кылсаң, Мыскалжан. Оонду ичиңден кайры дагы, ичиңден кайрып анан ошол боюнча черте берсең, комуз өзүнөн өзү, аны колуң көнөт, ошо менен келе берет. Макулбу? Ичиңден кайрысың. Birge mena taga oyu Başkoşuva birge sürsem de midigi baktu lele cirgal sonun Kadarlaba bir kaçasamın Kafam dele kaçan açamın Katından acıvın gayraca Sidigi sımbasına benim nazarım Hukukuna yazgan katımdı Oyluğuna işte dardım Geçikmeye acıvın gaydardın İdigi getirmeye benim batım Yılda sana yaratık jaralagan Uyarlanma gözüm var aradan Gözünün acayın soradım İdigi yetken bire getken adamdan Karayımına senin yolun Karamazsam atınam kolun Kasabatın göğülgan İdigi kaytargına yıldan yolun Мыскалдын жакын келини, анын күйөөсү менен менин кайнатам бүт тууган уялаш. Согушка кеткен, жоголгон.
Өкөтең. Меники бул үйдүн ээси дагы согушка кетти. Сагыналы, Шейшеналы өкөтең кетти. Арадан. Сагыналын аялы Мыскал. Шейшеналы аял Аллик. Ошо кести кетипти. Үйдө жаңгысыл Бектурсун менен эле чоң ана калган. Чоң апасы. Менин кайнем менен экөө абысында. Ошол экөө калыптыр. Биякта экөө, тиякта экөө. Экөө тең жоголуп, меники болсо жаңгыс бала менен калды. Ал киши ырчы болуп кетти шаарга. Ушул жерден көрсөткү чалып алып. 1936 жылдын 18-25 октябрь күндөрү Фрунзеде Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу уюшулган республикалык эл чыгармачылыгынын олимпиадасына мамлекеттин 4 тарабынан өнөрпоздор, айтылуу залкарлар чакырылат. Мыскал биринчи жолу чоң сахнада ак толкун жана башка ырларды ийине жеткире аткарат. Сагыналы көп өтпөй аскер комиссариатынын чакыруусу менен өз айылынан бир күндө мекенди коргоого аттанган 60 эр азамат менен бирге кан майданга аттанып кетет. Мыскал бир жаралган ин болчу да өзүнчө эле. Силерге калып мага чын башкага кандай эметерин билбейм. Сал термелип кетер эле соскунду. Жалым кандарды соскунду, башка ырдырдаганда соскунду. Шунчалык коос үндү өтө жакшы үндү эле да. Бир жаралбайт. Бул Атек Жумабаевдин айткан сөзү эмдигиче эсимде жүрөт, ал бир жаралган адам болчу деп. Кайра андай адам жаралбайт, мындай үндү адам деп. Өзүнүн адамгерчилик сапаты эң мыкты эле. Чындыгында эле аябай адамдын эң жакшы сапаттары болчу да ал эжемдечи. Анан кийин бир жан кишиге ийне жипче зыяны жок. Бир жаман сөзү жок. Ушу күлүп жайнап эчтеке аябынбачы эмес, аябай мээримдүү, анан берекелүү киши болчу. Ушундай жок деп айтчу эмес да эч качан. Атка минген күнүбүздө болду дейт, жайлоого чыккан күнүбүздө болду дейт. Далай азап тозок менен барып концерт берчүбүз дейт. Бирок ошондой болсо дагы биз элдиге кезиккенибиз биз үчүн аябай бир рахат болчу дейт. Кайсы залкарлар менен кошуна турду? Кошуналарыбыз жанагы Бюсара Бешеналиева менен турдук кошуна. Жанагы жазуучу Жантөшүп менен кошуна турдук, Касмалы Жантөшүп. Анан Борончиев менен турдук, Артык Мырзабаев менен кошуна болуп турдук. Асылбек Эшманбетов жогорку үстүнкү этажда турчу ага киши да. Анан дагы бир комузду черткен бир аял бар эле, унутпайм атын. Элкан Козубаев. Козубаев, ошону менен да кошуна болуп туруп калдык да. Анан жана ким көп келчү. Ушул эжедей мен Кадыр Баркаева ээ болсом деп Кудайдан суранып, Эстебес Турсуналиев көп келчү бизгине. Эже менен көп сүйлөшүп, көп мамилелешип, анан эжемдин иниси бар болчу, Жапарбек деген. Бир тууган иниси да, кенже иниси. Ошону менен дос болуп, ошо эжемден көп үлгү алып дегендей турду да. Анан жанагы Даргүл Күйүкова көп келчү. Ыйлап келчү да. Ушул Мыскалдай эле Кадыр Баркаев болсом, ушул Мыскалдай эле элге таанымал киши болсом деп көп келчү да. Мен өзүм өз кулагым менен уккам да ошончу. Ошол айтканынчы. Анан кийин уксам, көрсөм ошол Даргүл Күйүкова действительно эл кадырлаган кыйын артист болуп чыкты да кийин. Yetegeli maydanım, bilele jakşı jaydarım, kölöklü maydanım, alımkan gönü bir jakşı. Jaydarım. Sarıkayışıp kana sayganı.
bugüne alım kan göpülün çocuğu Çoğunu terken gaz kıyamay Sıngasan bullu yalım kan Akayı dolu kolgallı vay Bulgasan bullu yalım kan Akın geldi gönlüde Yarağa dangana bulu Эженин үнүн музыканын тили менен айтканда альт үндөргө кошулат да. Альт деп койсо болот. Бирок альт үнү аял кишилерде анчалык угумдуу боло бербейт. Бирок мыскал эжеге ушундай коңур үндү өтө кооз тембир менен берген экен. Бул үн окшоштурганга болбой турган, салыштырганга болбой турган, кайталанып келбей турган бир уникалдуу үн. Ошон үчүн Москвадагы декадада а киши Алымканды ырдаганда баары дуулдап тура калып кол чаап атат. Эмне үчүн бул кишинин обончулугу токтоп калганы бизге белгисиз. Антпесе мынагы бир-эки обону радиодо жүрөт азыр. Ушул обондоруна караганда биздин улуттук колоритке абдан сугарылган бир улуттук маданияттын пайдубалына жарай турган мыкты обондорду жараткан экен. Ошол токтоп калганы өтө өкүнүчтүү. Мен обончу катары а кишини ушу обонду көбүрөөк чыгарса болмок экен деп өкүнүп калам. Анткени бизге бүгүнкү күндө ошондой улуттук колорити чачырап турган, кулагыңа шаңкылдап угулуп турган, кыргызды кыргыз кылып таанытып тура турган обондор жетишпей атпайбы? Биз Мыскал эженин катарына бүгүн бар эртең жок ырчыларды кое албайбыз. Бул кишилер кылымдардын бир бүктөмүндө жаркырап жылдыз болуп күйүп калган кишилер. Мыскал эженин аты, үнү сакталып калды дейбиз. Бирок биз ошол уникалдуу үндү деңгээлине жеткире изилдеген жокпуз. Биз ал үндүн касиети эмнеде экенин ачып бере алган жокпуз. Бизде музыка изилдөөчүлөр, ушундай бир үндү изилдөөчү атайын бир адистердин жоктугу ушундан көрүнүп турат. Анын ырчылык өнөрүн дагы таасын таамай жазып берген адамдар болгон жок. Эмне үчүн бул киши ырдаганда микрофону жок эле ачык асмандын алдында ырдаганда өзү эл жыйналып отурган сарайдан дагы элдин үстүнөн да алыс кетип тоолорго барып жаңырып турган үнүнүн сыры эмнеде ушунун баарын ачып берсек жакшы болор эле. Бизден билимдүү, бизден акылдуу бир жаштар чыгып ушулардын баарын ачып берет го деген тилегибиз бар. Эмнегедир мага кийинки кезде ушул Мыскал эженин атындагы ырчы кыздардын бир конкурсу өтүлө тургандай, анан ал конкурс бат эле эл аралык деңгээлге көтөрүлө тургандай сезиле берет. Ылайым ошондой болсун. Мыскал эже жөнүндө кеп кылганыбызда албетте түбөлүктүүлүк эске түшөт да. Мынакей касиеттүү берметибиз Ысык көлдүн жээгинде отуруп эжекени эстеп атабыз. Ушу Ысык көл менен салыштырсак болот. Эжекебиздин атын бир эле айылга эмес, керек болсо бул